алейкум рахматуллахи ва баракату. Мусулман боордошторум, мусулман элим, Кудай Таалам баарыбызга эки дүйнө жакшылыгын, сак саламатын насип кылып, бул дүйнөнүн шермендечилик, акыреттин азабынан сактаган болсун. Ар кандай апат, кырсыктардан алдын алып, амандыкты, баштын амандыгын, ыймандын саламаттыгын, бекемдин соолук, үй бүлөбүз менен, эли журтубуз менен, мамлекетибиз менен жалпы дүйнөдө тынчтык орноп, мусулман өлкөлөрүндө жалпы адам баласы өмүр сүрүп жашап жаткан ушул жашоодо Кудай Таалам ар кыл жамандыктардан сактап, эки дүйнөнүн бейишин насип кылган болсун. Аз суроо жооптон алдыңкы биздин айта турган кебибиз, сөзүбүз бул ошол боордош калктарыбызга, мусулман бир туугандарыбызга көңүл айтуу. Мына ушул туурасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне деген, мына ушул нерсеге токтолуп кетмекчибиз. Мына ушул Түркиядагы болгон зилзала, жер титирөө, апат кырсыгы, ошондой эле Сирия мамлекетинде өтө бир чоң жоготуулар болду ушул өлкөлөрдө. Ошондой эле Казакстанда дагы мына интернетке чыккан маалыматтарга ылайык ушундай бир зилзала болуп, көп жоготуулар болуп жатат. Түркия калкына учурдан пайдаланып, Сирия калкына, боордош Казакстан бардык бир туугандарыбызга, диндеш бир туугандарыбызга терең көңүл айтып, Кудай Тааладан жакшылыкты сурап кетмекчибиз. Албетте бардык адамдар азыр көңүл айтып дуа кылып атат, бирок адамдар ар кыл болот экен, эл оозунда элет жок дейт кээ бир инсандар. Бул Кудай Тааланын жөнөткөн бир сыноосун, ушул бир мурда болгон бир окуя, Куранды өрттөп, мына ошол нерсеге эч бир реакция, эч бир мындай бир жооп бербегендиктен улам болду деп кээ бир табасы канып аткан адамдар дагы жок эмес да, тилекке каршы. Адам баласынын башына келген кайгы менен башка бирөөнү табалап күлүүдөн этият болушубуз керек. Күлгөнгө күлө жетем дейт. Илгертеден сөз баккан элибизде ушундай бир сөз бар. Эскертүү иретинде. Кудайга маалым анын себеби кандай экендиги, балким Кудай Таалам ошол аркылуу адамдарды гапилеттиктен ойготуп, бири-бирине мээрим төгүү жана башка. Бирок азыркы оор кырдаалда биз бир гана көңүл айтып, жакшылык тилеп, ошол чоң курбанчылыктарга туушуп жолуккан ошол бир туугандарыбыздын үй бүлөсүнө көңүл айтып, сабырган айтмакчыбыз. Табалагандан, күлгөндөн, мына ошондой бир тараптуу болуп, бул мунун жазасы болуп атат деп мыйыгынан күлгөндөн этият болушубуз керек. Ал Кудай сактасын, жамандыкты тилебейбиз, биздин деле башка бирөөнүн деле башына келиши толук ыктымал болушу мүмкүн. Ошон үчүн Кудай Таалам баарыбызды мындай бир зилзаладан, асман жерден келүүчү апат кырсыктардан сактасын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына Имам Бухари алып келген хадисте Нуъман ибн Башир сахаба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям төмөнкү сөзүн жеткирип берип атат бизге. Масалул муъминина фи таваддихим ва тарахумихим ва таатуфихим камасалил жасади إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Момун мусулман адамдар негизги 3 нерсе дейт. Жашоодо 3 нерсе өтө кымбат болуп эсептелет. Адам ошону баалап, ошол нерсеге аракет кылып тырышып калышыбыз керек да. Жалпы момун мусулмандар булардын дини бириктирип аткандан кийин, тили бириктирип аткандай, маданияттары бириктирип аткандай өзгөчө дини мынакей. Булар фи таваддухим, бири-бирине мындай бир мээрим коюуда, бири-бирине мындай бир жакшы тилек каалоо тилектерди айтууда, боордош калк болуп, бири-бирине бекем туруп берүүдө. Ватарахумихим, бири-бирине мындай бир ырайым кылууда, бири-бирине жумшак мамиле кылып, жакшылык каалоодо, эгер башына кыйынчылык жетсе дагы бекем бир мындай бир чеп болуп, бел болуп туруп берүүдө, бир дененин мисалындай деп атат. Бир дененин мисалындай. Мына ушул диндеш бардык мусулман калкы бир дене сыяктуубуз өзгөчө. Ошол эгер дененин бир жери ооруй турган болсо, калган бөлүгү бейкапар, жок эми ал өзүнө келген баледа өзүбүз дептейли деп бөлүнүп калбастан, түнү бою уктабастан, дене ысып, чырмети уйку албастан кыйналып, ошол ооруп аткан дененин бөлүгүнө кадимкидей жан кейиштүү болуп, ошого жан тартып, жан үрөп турат дейт. Ошол сыяктуу азыр баарыбыздын кабыргабыз кайышып, кыйынчылыкты көрүп, ошол дуа кылып туруп аткан учурубуз. Албетте бул нерсе бизди бир четте, бир өңүттө калтырбайт да. Ошол себептен Кудай Таалам ушул артын жакшылык менен бүтүрсүн. Мусулмандын башына келген сыноодо сыртынан кээде азап жана башка көрүнгөнү менен, мунун ичинде дагы Кудай Таала өзү билип хикматына, даанышман сыпатына ылайык көптөгөн мээрим жакшылыктар бар.
момун адамдын башына келген сыноодо бир тараптуу эле жаман нерсе деп катары кабыл алып аны баалабашыбыз керек. Ар бир башка түшкөн кайгы, касырет, мунун түбүндө дагы көптөгөн жакшылыктар бар. Акырын Кудай Таалам жакшылык менен бүтүрсүн. Мындан дагы чоң жоготуулардан Кудай сактасын. Али жер астыларында дагы табылбай жаткан жаш ымыркайлар, жаш балдар, кыздар, аман эсен ошол адамдарды Аллах Таалам себепкер кылып, ошолор куткарылып, Кудай Таалам ата-энеси менен, урук туугандары менен бирге баш кошту. Кудай Таалам баарыбызга насип кылган болсун. Момундун башына түшкөн сыноо бул Алла Тааладан келет. Аны биз бир катар эле бир жамандык катары, жамандыктын жышаанасы, белгиси катары кабыл албашыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул хадисти имам Бухари бизге риваят кылып жеткирет. Азирет Абу Хурайра, Аллахым разы болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көп жайларда төмөнкү айткан хадисини, куттуу берекелүү сөзүн укканмын дейт. Ал хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Ва ма юсибул муслима мин насабин вала васабин вала хаммин момун мусулман адамдын башына келген ар кыл кыйынчылыктар, ар түркүн оор сыноолор, керек болсо ошол кайгы, кабатыр чеккени дагы, санага түшкөнү дагы, вала хаммин вала гаммин, башына түшкөн кайгы, капа, айтор сыноонун бардыгы, хатта шаукати юшакиха, керек болсо ошол колуна, денесине кичинекей тикенек болсо дагы, ошол тикенек кирип кеткен болсо дагы, илля каффараллаху биха мин хатая. Мына ошол керек болсо кичинекей тикенектин өзү менен канча жансыздатып оорутуп канчага турган болсо, ошонун өзү менен дагы Кудай Таала пенденин күнөөсүн кечирип, даражасын арттырып, аброюн бийик кылат дейт. Ар бир нерсенин түбүндө Кудайдын жакшылыгы бар. Кудайдын жакшылыгынан күдөр үзүп, мээримибизди, өзүбүздүн бир тилектерибизди мындай бир үмүтсүз калбашыбыз керек. Кудай Таалам берекесин насип кылсын деп жакшылыгын тилеп дуа кылып турушубуз керек. Ар ким мынакей колунан келген жардамын мындай учурда жакшы сөзүн гана айтып, жардамын көрсөтүп туруш керек. Кудайга шүгүр, мына азыр биздин жаңылыктарда дагы, өлкөбүздүн жаңылыктарында чыкты. Тез жардамга Аллахка миң мертебе шүгүр. Мамлекетибизден дагы адамдар бир кыл адамдар жөнөтүлүндү. Мына жардам башка нерсе да чогулуп жатат. Ушундай учурда биз өзүбүздүн боордоштугубузду, мусулманчылыгыбызды унутпашыбыз керек. Жок дегенде эң ылдыйкы нерсе биздин дуабыз. Бул азыр көз карашта материалдык башка нерселердин астында ылдыйкыдай көрүнүшү мүмкүн. Бирок түбүн казып издеп келгенде дуа менен жардам берүү, көмөк берүү мунун даражасы Алланын астында өтө жогору. Анткени мына имам Муслим алып келген хадисте Абу Дарда радиаллаху анху бизге жеткирип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Да'ватул мар'ил муслими ли ахихи би захрил гайби мустажаба." Момун мусулман адам кайыптан, алыстагы бир мусулман адамга чын дилинен берилип, ихлас менен кунт коюп дуа кыла турган болсо, ошол дуа сөзсүз кабыл болот дейт. Биз ушул учурда, кырдаалда, ошол Туркиядагы, Сириядагы боордош мына өлкөлөрүбүз, мусулман өтө биздин жакын, мына ушул Казакстандагы жоготууларга биз жакшынакай дуа кылып туралы, Кудай Тааладан жакшылыкты тилеп. Хадистин уландысы инда расихи малакун муаккал. Ар бир адам ошол ихлас менен ушундай берилип, көзүнөн жаш чыгарып, ошол жерде жоготуу болгон жерлерге дуа кылып тура турган болсо, ошол дуа кылып аткан адамдын кашында атайын дуасына омин деп турган периштени Кудай Таалам жөнөтөт деп атат. Периштени бекитип, периште ошол адамга жанында турат. Кайсы бир адамдын дуасына периште омин десе, ал сөзсүз кайтарылбастан кабыл болот. Хадистин уландысы куллама да'a ли ахихи бил хайри qala al mala'ul muakkalu bihi amin wa laka bimithл. Ошентип момун адам кайыптан алыскы бир туугандарына, кыйынчылыкка дуушар болгон имандаш, диндеш, боордош элдерине ушинтип бир тууганына дуа кылып аткан болсо, атайын Кудай Таалам бекитип даярдап жөнөткөн периште омин, дуаң кабыл болсун, сага да ошол жакшылыктарды тилейм деп периште омин деп турат. Периште омин десе, сөзсүз адамдын дуасы кабыл болот дейт. Келиңиздер, жалпыбыз ушул учурда ар ким ошол Куран окуяда турган болсо, Куран окуп, ошол маркумдарга соон багыштап, жакшынакай дуаларды кылып, колдон келген көмөгүбүздү керек болсо көрсөтүп, мамлекет тараптан жакшынакай уюштурулуп аткан болсо мисалы, анан ушул дуадан колубузду үзбөй эле эртели кеч өзгөчө тахажжуд намазында туруп, алар биздин бир туугандарыбыз, боордош элдерибиз,
биздин тарыхыбыз, маданиятыбыз, эң негизги нерсе динибиздеги ишенимибиз бизди бириктирип канча жылга чейин ортодогу сакталып келет. Анан учурдан пайдаланып ушул Түркия мамлекетинде окуп жүргөн, иштеп жүргөн, эмгектенип жүргөн, илим билим окуп жүргөн бир туугандарыбызга да амандык тилейбиз. Кудай таалам сиздерди дагы ошол жумурай журттун ичинде жамандыктардан сактап асыраган болсун. Аман эсен ошол жерден окууңуздарды кайсыл тармакта болбосун, илим билимиңиздерди мына ыйык Курандан баштап дүйнөлүк билимге чейин ошолорду окууларды ийгиликтүү аяктап эли жерибизге келип жакшы бир кызмат өтөөңөрдү, жакшы бир эмгегиңерди, ак эмгегиңиздерди сиңирүүнү Кудайым насип кылсын. Ошол адал жашоого умтулуп, сурануудан, арамдан алыс болуп, мээнет кылып иштеп жүргөн бир туугандарыбызга, алардын үй бүлө бардык жакын алыскы туугандарына Кудай Тааладан амандык тилемекчибиз. Ар дайым сак саламатта болуңуздар. Ушул учурда жаман сөздү айтуудан, жаман кепти козгоодон алыс болуп, Кудайдан жакшылыкты гана сурап, күдө үзбөй дуа кылып туралы. Кудай Таалам дуаларыбызды кабыл кылган болсун. Ошондой эле жабыр тартып, оор зилзалага дуушар болгон бир туугандарыбызга, боордош элдерибизге дагы жогоркуда дуа кылгандай амандыкты тилеп, береке кайырды тилеп, үй бүлөсүнө, жакындарына, жалпы мамлекетке көңүл айтып, Кудайдын амандыгын мындан дагы чоң сыноолордон, келээрки апат кырсыздардан сактоосун суранып өтүп кетмекчибиз.